Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлүм Эркинбек кызы. Кыргызстан жана ага кошуна өлкөлөр боюнча эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу айтып берем. Алгач кыскача жаңылыктардан айта кетейин. Климатты өзгөртүү боюнча Париждеги жетишилген келишимге кол койгон өлкөлөрдүн ичинде Борбор Азиядан Ауганстан менен Тажикстан гана бар. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан жок экендиги маалымат каражаттарынан маалым болду. Эскерте кетели, былтыр декабрда Париждеги саммитте жетишилген келишимге 22 апрелде буунун баш кеңсесинде кол коюлган. Ал жерге дүйнөнүн 175 өлкөсүнүн өкүлдөрү чогулушкан. Климаттын өзгөрүшүнө арналып өткөн жылы 1 декабрда Парижде өткөн саммитте Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев катышкан болчу. Кыргызстан анда абага зыяндуу заттарды чыгарууну 30%га чейин азайтууга сөз берген эле. Климаттык саммитте 200 өлкө тарабынан жактырылган келишимдин негизги максаты абанын глобалдык температурасындагы орточо өсүштү 2100 жылга карата индустриалдык доорго чейинки орто көрсөткүч деңгээлинен 2 Цельсий градустан ашырбоо. Климат боюнча Париж келишими 30 күнүн ичинде 55 өлкө же абага бөлүнүп чыккан булганыч газдардын 55% үлүштү туура келген өлкөлөр ратификациялангандан кийин күчүнө кире баштайт. Эми эртеңки күндүн аба ырайына кайрылсак, Кытайдын Ак Суу шаарында жаан жаайт, Үрүмчүдө болсо жаан-чачын күтүлбөйт, плюс 22 градуска жылуу болмокчу. Астанада болсо күн ачылганы менен абанын температурасы Алматага салыштырмалуу төмөн. Алматада жаан жааса да абанын температурасы плюс 21 градуска жылуу. Өзбекстандын Фергана өрөөнүндө да Борбор калаасы Ташкентте жаан дагы эле кез-кези менен жаап турат. Бирок бул жерде термометр көрсөткүчү плюс 20 градустан түшпөйт. Нукус өрөөнүндө болсо күн чайыттай ачылып, абанын температурасы 30 градуска чейин көтөрүлөт. Мындай климат ага жакын жайгашкан Түркмөнстандын Дашогуз өрөөнүндө да күтүлүүдө. Ашхабадта болсо жай мезгилинде абасы 31 градуска ысыйт. Тажикстанда аба ырайы туруксуз болуп, жаан мезгил менен жаап турат. Эртең Душанбеде күн ачык болсо, Хорок өрөөнүндө жана Ходжент шаарында жаан жаайт. Эми Кыргызстанга токтолсок, түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. 26 апрелде күндүз жана 27 апрелде айрым жерлерде жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу аймактардын автожолдорунда жолдор тайгак болот. Абанын температурасы дээрлик өзгөрбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Мына ушундай, сиздер эми аба ырайынан кабардарсыздар. Көрүшкөнчө сак болуңуздар.